Оман достор, бүттү. Официалдуу түрдө Абдукадыр Хусанов Манчестер Сити оюнчусуна айланды. Муну Манчестер Сити өзү дагы тастыктады. Оюнчу Манчестер сапына кошулганы тууралуу 21 январь күнү клуб Instagram аркылуу жарыя салды. Күткөн күн келди туугандар. Орто Азия, Өзбекстан көк түскө айланат. Эске салсак, Абдукадыр тууралуу көптөгөн жаңылыктар чыккан эле. Алгач Реал, Арсенал, ПСЖ, Атлетико Мадрид клубдары да өз сапына кошууга аракетин кылды деп айтылган эле. Мына бүгүнкү күнгө келип, Хусанов Манчестер Ситиге, болгондо дагы лигалардын атасы болмуш АПЛге келип кошулду. Азыркы учурда Пеп Гвардиоланы жар жакасынан алып чыгуу үчүн Абдукадыр асман көк түстүүлөрдүн сапына кошулду. Ушундай мыкты жигит тарбиялап топ клубка алып чыккан өзбек элин жана машыктыруучуларын, ата-энесин, бир туугандарын тарых жазып жаткан Абдукадыр Хусановдун ийгилиги менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эми мындан ары Фабрицио Романо дагы айткан сөздөрүн баары ишке ашты десек болот. Алдыңкы күндөрү Манчестер Сити Чемпиондор Лигасында ПСЖга каршы оюн алып барат. Анда Абдукадыр түшөбү же жокпу, ал тууралуу маалымат чыга элек. Эң негизгиси Хусанов Манчестер Сити оюнчусу деп жар салынды. Чындыгында эле эч кайсы трансферден мынчалык көп күтпөдүм эле. Жада калса, Мбаппенин Реалга келгенине ушунчалык сүйүнүп кубанган эмес элем. Эмнеси болсо дагы ийгиликтер болсун Абдукадыр Хусанов. Алга өзбек эли, алга Манчестер Сити.